Ассаламу алейкум, урматтуу таасири күчтүү Тауып YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кайрадан сиздер менен амандашып атканыбызга жаратканга миң мертебе шүгүр деп турабыз. Бүгүн сиз менен биз сөз кыла турган дагы бир маанилүү тема Кубанычбек Тауыптын өмүр баянында буга чейин айтканбыз. Тауыпчылыктан сырткары, аны менен катар эле дагы бир ары татаал, ары жооптуу кесиптин ээси экенин. Бул Кыргызстандын күч структураларында эмгектенген майор наамына чейин жеткен, азыркы учурда ардактуу эс алууда жана тауыпчылык менен алектенип келет. Мына ушул милицияда жүргөндөгү, күч органдарында жүргөндөгү кездери тууралуу сүйлөшөлү деп студиябызга конок катары милициянын ардактуу эс алуудагы полковниги урматтуу Ибраев Мухтар агабызды чакырып отурабыз. Мухтар байке, ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Чоң рахмат. Негизи Кубанбекени сиз канча жылдан бери тааныйсыз? Кубанды мен 1995 жылдын жай айынан бери тааныйм. Ошол кезде мен как раз Аламүдүн районуна караштуу Ленин айылдык милиция бөлүмчөсүндө ошол жерде мен начальник элем. Мага как раз жумушка келип калды Кубан. Ошондо жана жаш балдар инспекциясына алдым мен, вот инспектор по делам несовершеннолетних деп ошол жерге мен жумушка алгам 95 жылда. Ошол 95 жылдын жай айынан бери тааныйм Кубанды. Кубанбек өзүн ал жакта кызматта кандай алып жүрчү, коллектив кандай кабыл алган, негизи анын ал кишинин ошол кезде табыпчылыгы бар экенин, молдолугун билчү белеңиздер? Биринчи кезде мен билген жокмун. Биринчи кабыл алганда абдан жакшы кабыл алдык коллектив болуп, себеби эми делосын карасам, физкультурный институт бүткөн экен, өзү спортсмен экен. Ага чейин да мектепте мугалим болуп иштеген экен. Ошол себептен жана жаш балдардын инспекциясына койдук, себеби эми бул эме да жумушту алып барыш керек. Анан школдорго бекитип, бизде 8 школ бар эле. Ошонун 4-өө жогорку, 4-өө болсо 8 жылдык школдор. Ошо эң чоң, более ответственный деген жакшы жерге Кубанды коюп, ошол иштешине шарттарды түзүп бердик. Өзү мындай бойлуу, денеси, спортивный телосложение, өзү жакшы жигит болчу. Берген поручениялардын баарын так убагында аткарат, жумушка келет, так жакшы иштечү. Коллектив жакшы кабыл алды. Ошол кезде жетекчилер кандай кабыл алышты? Баягы күч структураларында ушундай табып кызматкер бар экен, молдо иштейт экен деген нерсе эмнеден улам тарады? Жок, бул эми мындай болуп атат да. Ошондо 95 же 96 жылы бизде как раз МВДда, Ички иштер министрлигинде пресс-службанын жетекчиси бар болчу. Зиличенко деген көптөр билишет. Зиличенко Леонид Яковлевич деп, мына былтыр 90 жылдыгын берди, дасыккан журналист киши. Ошол как раз милиция тууралуу, анан ошол табыпчылык, кыргызчылык эме тууралуу бул эме тарткан экен. Теле берүү тартып ошол киши даяр. Мен ошондон кийин билип атам да, ага чейин билген жокмун. Анан билип кийин Кубан менен отурсап, сүйлөшүп экөөбүз кандай болду десек, ушундай бар эле деп мага айтып берди да, баарын ушундай киши көрөм, адам эметем. Анан мен только кубаттадым анткени. Кубаттап, туура деп кубаттап жакшы кабыл алдым. Себеби айтып атпаймынбы, адамга жардам бериш бул деген элдик медицина деген ошондо деле өнүккөн да. Просто баягы может кээ бирөөлөр айткандан коркуп эметчү эле, биз аны мен толугу менен 100% Кубанды колдогом. Сиз эми баягы түздөн түз жетекчиси катары колдодуңуз, кубаттадыңыз тууралуу. Өйдө жакта дагы чоң генералдар болгон да. Өйдө жакта мен айтып атпаймынбы, өйдө жакта бизде допустим райондун жетекчилери колдоду. Мына областта болсо, мына азыр мен даже фамилиясын да айтсам болот. Султан Жошбаевич биздин оперативдик зам болчу, ошондо ууда өзү полковник. Жанузаков, Болотчинович деген киши бар эле. Алар да колдоду кадр боюнча. Андан башка мына биздин ошол кездеги начальник уудабыз, мына Кубандарды жумушка алган Турманбетов, Кубанычбек Турманбетов деген кишилер, булардын баары колдогон убагында. Колдоп мен кийин баарын билдим да, колдоо көргөзүп, мен даже өзүм чакырып алып бир жолу айткандары бар, ушундай да колдоп, ар жагынан жардам берип, жардам көргөз деген да бар да. Жагын билишет, баары эле билип колдошкон. Мен лично өзүм колдоп, жетекчилик да колдогон убагында. Жалпы коллективге ошол өзүнүн кызматына, табыпчылыгынын кандайдыр бир пайдасы тийген учурлар болдубу? Мындай өзгөчөлөнгөн. Эми өзгөчөлөнгөн көп эле пайдасы тиет. Биринчиден
баягы өзү бул эми ошол кезде эле намаз окуп жүргөн бала да, өзү таза келет убагында. Анан баягы өзүнүн жанындагы өзүнүн эле биздин сотрудниктерге дагы өзүнүн жүрүм туруму менен, элге жүрүм туруму менен жакшы эле эме көргөздү. Элдер көрүп ошого мындай да эми бар любой адам ошо кайрылып ошо оңолсомбу, түзөлсөмбү, жакшы жүрсөмбү деп аракет кылышат да. Бул особенно жаңыдан өсүп келаткан өзү сыяктуу жаштарга көп эле тарбия таалим берди. Мен ошону айта алам ачык эле. Күч структураларында дагы иштеш оңой эмес. Милиция болуп иштеш күндөп түндөп, ал жакта бир конкреттүү график жок го. Анан ошол менен катар эле табыпчылыкты кошо алып кетип, элди дарылаганга сиздер мындай жетекчи катары шарт түзгөн экенсиздер убагында. Ошол жагы кандай болду? Мындай өзү сурандыбы, баягы көбүрөөк бош убакыт же кандай? Жумуш деген көп эми. Жумушта нормасы жок бизде. Эртең менен келесиңби, түндө келесиңби, кылмышкер деген уктап жатпайт эч убакта, кылмышын кылат. Эми эң башкысы баягы профилактика кылышыбыз керек да. Профилактика кыла албай кылмышты кылдырып койсок, анда биз кылмыш бетин ачышыбыз керек. И сотко кетиришибиз керек. Анан мен начальник, сен инспектор деген жок. Баарыбыз жапа турмак иштечүбүз. Иштеди, абдан жакшы өзүн эметти. Анан кийин байкап туруп, биз дагы ошол эме кылдым, өзү менен сүйлөшүп отуруп дагы анан нөмөт бөлүмүнө уже 1 жыл иштеп калгандан кийин нөмөт бөлүмүнө котордук. То есть нөмөт бөлүмүндө бул 1 сутка кызмат кылат, ошол жерде болгон жумуштун баарын 1 суткадан барып, эми 2 сутка эс алат. Ошондо жанакы эми убактысы кеңири болсун деп биз дагы эмеге барып туруп ошол нөмөт бөлүмүнө котордум, кийин нөмөт бөлүмүндө кызмат кылды. Ошол жетекчилер өзүңөр дагы баягы келип табыпчылыгы менен пайдаланып, көрүнүп, ден соолугуңуздарга кам көргөн учурлар болгонбу? Кам көргөн көп эле болот. Эми жумуш мындай да, жумуш оор, кээде келесиң, чарчайсың, башың ооруйт, давлениең көтөрүлөт, ар кандай жагдайлар болот. Ошол кезде мен ачык эле көрүнүп, отуруп, тамырым кармап, ошол кезде эле жана дары, сууларын, чайларын окуп эметип берчи, ошону окуп өзүм ичип жүрдүм, ичине колдонуп өзүмө этип жүрдүм. Ал жагы бар, ал жагын колдондук. Анан Кубанбайкенин баягы ошол жакшы жүрүм турумундай жалпы жамаатка, коллективге бир таасирин тийгиздиби? Абдан жакшы тийгизди десек болот. Себеби мен бир окуямды деле айтып кетсем болот. Ошол жерде жүргөндө менде бир тергөөчүм бар болчу. Өзү немис улутундагы Зейбер Владимир деген. Ошол киши эми ачык эле кичине анча-мынча ичип койчу да. Анан ошол мына Кубан Молдоке деп тиги жанынан ошол таасир берип, ошол жигит деле кийин ичкенин азайтып, аз ичип эметип калды. Мен ошону билем. Баягы жакшы жүрүм турумга все равно аракет кылышат экен да балдарчы көрүп, мен да ушундай болсом экен деп. Ал жагы бар, ал жагы болгон. Демек пайдасы жакшы. Пайдасы тийди, жакшылыгы тийди. Муктар байке, мына ушул сиз дагы 30 жылдан берки тааныш билиш адам катары, түздөн түз жетекчиси катары, мына ушул Кубанычбек Табыптын табыпчылыгы жөнүндө нелерди айта аласыз? Кандай окуяларга күбө болдуңуз? Баягы милициянын жумушу бул укук коргоо болгондон кийин ар бир адамдын ар кандай адамдарга айрылат. Тагдыры чечилет, жардам сурап келет, кээ бири туура сурайт, кээ бири туура эмес. Ошондо баягы мен жумушум эмес, мен кыла албайм деп басып да кете албайт. Айтып атпаймынбы, бул абдан эле оор жумуш мындай алып келгендечи. Ар бир эле адам бул жерде иштеп деле кете албайт. Анткени күн жүрөсүң, түн жүрөсүң, кээде сууда каласың, кээде ач каласың, кээде ток жүрөсүң дегендей ушундай жумушта засада деп баягы кылмыш болсо коюп коет, 2 сутка жатасың бир жерге барып. Аны кылбасаң тоже болбойт. Эл үчүн кызмат кылгандай, ошону тандап алгандай ага да барыш керек. Эми табыпчылык боюнча бул абдан жакшы, ошол жакшы көп эле адамдарга жардам берди. Мен бир гана мен айтып берейин, бир Казакстандан бир жигит келген. Ошондо мен эми диагнозун деле медик болбогондон, бирок мындай эмебиз бар да. Глаумонефрит деп, эки бөйрөгү иштебей, өзү шишип, денесинин баары. Ата энеси алып келгенде мен билем, ошондо барып, ошол жигитти жакшынакай кылып айыктырды. Кийин ошол үйлөнүп ошол жигит, мына 2 баласы бар, азыр жашап атат. Ошону мен билем да, ошол билген баягы чоң фактылар боюнча эмне эметкен. Берки мындай көп эле адамга жардам берди, көп эле жардам берип, даже мына жаш келиндер, төрөй албай жүргөндөр көрүнүп ошо төрөдү. Жанакы оору алгандар көп эле айыгып, рахматын айтып кеткендерин мен көп эле случайларды билем. 95-жылы как раз мен келгенде инспекцияга коюп
карап анткени семья болгондойм, бул мына баласы болот, атасы болот дегендей ар бир балага азыр мына садиктен тартып караш керек. Ошондо бир Машкина Валентина деген бизде жашап калды как раз Ленин айылында. Өзү эч жерде иштебейт. 5 6 баласы бар да. 6 баласы болгондо араларынын баары 1 жылдан. Кичинекей да. Анан өзү ичет. Жолдошу дагы камалып, ошо Молдовановкада колонияда отурчу түрмөдө. Кубанды айттым, Кубан давай ушуга жардам бер, жумушка киргизесиң, эмне кыласың кара деп. Анан бир аз убакыт өткөндөн эле ошо келип калды как раз Машкина. Жакшынакай кийинип алган, балдарын ээрчитип алган. Анан эшиктин алдында жолугуп калды. Где мой инспектор дейт. Анан какой инспектор десем, вот Кубан байке Молдоке деп алыптыр ал дагы. А что случилось десем, вот спасибо ему, деп атпайбы. Чоң жардам берди мага, мына мени жумушка киргизди дейт. Балдарымды эки баламды садикке киргизип берди. Балдарым школда окуп атабыз. Просто балдарым келип мына рахматымды айтайын деп келдим деп атат да. Мен ошондо көрүп алып баягы жүрөгүң абдан жылыйт экен да. Анткени кандай болгон күндө да ал да семья да, ал дагы бала, ар бир баланын тагдыры бар дегендей. Ошол жерден мына көп мен жүрөгүм абдан кубанды да, бир колун кысып анан Кубанга да айттым, рахмат ушу кылган кызматыңа десем, эми колуман келген жардамымды бердим да. Анан кандай кылып дагы ичкен жагын койдуруп турушу кылып ичпей жакшынакай кийинип келсе жакшы көрүнөт экен да. Ошондой бир окуя болгон да бул Ленин айылында как раз. Мен билем муну. Демек өзүнүн түздөн түз эле кызматтагы милдетин аткарып, ошол эле учурда таапчылыгы менен дагы колдонуп, жанагы үй бүлөнү туура жолго салып койгон турбайбы? Туура жолго салып койду. Анан дагы милицияда болгондой нөмөт бөлүмүндө болгондо ар кандай адам түшөт да. Бирөө ичип түшөт, баягы качып түшөт дегендей кылмышкерлер. Мындай жакшы макал бар го, бизде айтып коет. Ууру деген тойгончо жеп, өлгөнчө карганат дейт. Анан кээде баягы симулировать этип алып келип анан тергөөчүлөр жабат. Аны тиги убактылуу кармачы жайга жеткизгиче анан кээ бирөө ооруп атам, тигинтип атам деп. Ошол кезде мен деле балдар келип айтып калчу, ошо карап, Молдокебез карап ошондо. Кээ бирөө стимулянтты акырын отургузуп коет, жакшынакай кылыпчы. Эч кандай эметпей, ошондой случайлар болду. Анткени ар кандайлар болду. Келип алып кээ кыйкырып өкүрөт, мен башым ооруп атат, башка жерим ооруп атат, мен азыр өлүп калам, скорый чакыр деп, ошондой көп болду да. Ошол случайларда көп жардам бергендерин билем, мага балдар да айтышчу ушундай деп. Өзүмө да эметсем ошо карап койдум, ушундай экен деп айтып калгандарын колдочумун да, мындай бизге билесиң да, колдоп так жакшы иштеп жүрдүк. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, эгерде жетекчилик тараптан дагы мына ушундай колдоолор, жакшы шарттар түзүлбөгөндө, балким ал жакта дагы мындай ийгилик жаратыш мүмкүн болбой калат беле. Мына ошону түшүнүп, билип, колдоо көрсөткөн жетекчилер, сиздердей болгон жетекчилер бар экенине шүгүр дейли. Рахмат агай, алтындай убактыңызды бөлүп бизге. Рахмат, сиздерге да рахмат чакырганыңыздарга. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат чоң айтканыңыз келсин. Мына ушундай ардактуу биздин көрүүчүлөр, Кубанычбек табып катар эле көпчүлүккө элге жардам бербестен, учурунда күч структураларында жүргөндө дагы өзүнүн жүрүм-туруму менен көп адамдарга пайдасы тийген экен. Кубанычбек Табыптын өмүрүндөгү дагы бир орчундуу көз ирмемдер жөнүндө сөз кылдык. Түздөн түз жетекчиси болгон милициянын ардактуу эс алуудагы полковниги Ибраев Мухтар агабыздын өз оозунан уктук. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө бар болуңуздар.